Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде 23 ноябрда Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана адабияты борборунун ачылыш аземи болду. Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин ректору, КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгынын лауреаты, филология илимдеринин доктору, профессор Шухрат Сираджидинов куттуктоо сөзүндө соңку жылдары Өзбекстан менен Кыргызстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүнө көңүл бурду. Ош мамлекеттик университетинин ректору, физика, математика илимдеринин доктору, профессор Кудайберди Кожобеков өз сөзүндө кыргыз менен өзбек элинин каада салты, маданияты, баалуулуктары, жалпы тили, дини, тарыхы, мурасы бир экенин баса белгиледи. Борборго Ош МОУ тарабынан өтө баалуу кыргыз тили жана адабияты ресурстары, кыргыздын улуттук буюмдары, эстеликтери, сүрөттөрү тартууланды.